Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен бүгүн сиздерге китептерибиз тууралуу кыскача маалымат берейин деп турам. Биз ушул китептерди бир канча жылдан бери жазып, жалпы араб тилин сүйүүчүлөргө сунуштап келебиз. Китептерибиздин алгачкысы бул арабча окуу жана жазуу китеби. Бул жалпы араб тамгасын өздөштүрүүгө багытталган мыкты пропись деп койсок болот. Бул жерде араб тилиндеги жалпы 28 тамганын ар бир тамганын жазылышын сөздүн башында, ортосунда, аягында ар кандай кызыктуу сүрөттөр менен кошо жана мыкты көнүгүүлөр менен кошо берилген. Бул китепти окуу менен биз араб алфавитин жакшы, мыкты деңгээлде өздөштүрөбүз. Атайын муфтияттын да уруксаты менен, ал эми улуттук китеп палатасынын уруксаты менен басылган. Ушундай мыкты китебибиз бар. Ал эми китептерибиздин экинчиси ушул мектеп окуучуларына, тактап айтканда 1-класстарга атайын даярдалган, ошол окуу программасына эсептелип жазылган биздин Китабуль Кираа. Учимся читать по-арабски деп орусча басылыш менен чыкты. Негизинен китептин ичиндеги жалпы маалыматтар ушу жалпы 28 тамганын жазылышы жана окулушу менен берилген. Ал эми баарыбызга белгилүү Муаллим Сани китебинин кээ бирки маалыматтары кошулуп, колдонулуп жазылган. Ушундай мыкты китепче. Жалпы окурмандарга сунуштайбыз. Ал эми биздин кийинки кезектеги китебибиз ушул эле китептин уландысы мектеп окуучуларын 2-класстарга сунушталат. Бул китебибиз дагы мыкты китептердин катарына кирет. Арабча окуганды тереңдештиребиз. Тактап айтканда сөздөрдү окуганды, ошол эле сүйлөмдөрдү окуганды өздөштүрөбүз. Бул китебибиз дагы мыкты устазалардын сунушу менен ушинтип жарыкка чыгып калган. Ушундай мыкты китепчебиз бар. Бул китеп ушул азыркы учурда көптөгөн мектептердин 2-класстарында окутулуп келет. Жалпы 2-класстар үчүн деги эле араб тилин сүйүүчүлөр үчүн сунуштайбыз. Биздин кийинки китебибиз азыркы учурда кыргызча варианты калбай калгандыктан сиздерге орусчасын көрсөтүп атам. Араб тилин үйрөнүүгө киришүү китеби «Введение в обучение арабского языка» деп аталат. Бул дагы бир канча сунуштардан, бир канча толуктоолордон кийин ушинтип жакшынакай болуп жарыкка чыгып отурат. Калуучулар үчүн бул китепти да сунуштайбыз. Бул мектеп окуучуларынын 3 жана 4-класстарга сунуштайбыз. Ичиндеги көпчүлүк маалыматтары дээрлик 98% маалымат ушу араб тилинде. Калганы кыргыз же орус тилинде. Ал эми биздин кийинки китебибиз ушу биздин жалпы чыгарган араб тилиндеги китептердин каймагы десем туура болот. Бул Мифтах аль-Арабия араб тилин үйрөнүү китеби 1. Бул китеп бир канча текшерүүлөрдөн өткөн, толуктоолордон өткөн. Деги эле биз бир канча жылдык өмүрүбүздү ушул китепке арнаганбыз. Дээрлик бир өмүрүбүз 3 жылдын ичинде 2 жыл жазылса, 3-жылы толукталып, кайрадан басылып жарыкка чыккан мыкты китеп десем туура болот. Ал эми бул китебибиз учурда бир канча мектептерде, медреселерде, ошол учурда кээ бирки университет, институттарда да окутулуп келет. Ушундай Мифтах аль-Арабия араб тилин үйрөнүү китеби 1. Бул китебибиздин орусча варианттары да бар. Ал эми менде колумда калбай калды. Бул китептин уландысы да бар. Ал дагы 2-3 күндө жарыкка чыгат. Ушул эле китептин 2-бөлүгү. Жана андан башка бизде эркин сүйлөөгө карай кадам, хутва нахва талака деген да китебибиз бар. Андан сырткары сарф боюнча да китептерибиз бар. Деги эле ушу араб тилин үйрөнүүнү каалоочулар үчүн биздин китептерибиз сунушталат.